Бүгүн мына бир ай 2 күндүн жүзү болуп турат. Биз мына ушул Маданият министрлигине келип иш баштаганыма. Биз ушул айдын 2-синен 4-үнө чейин биз Астана шаарында Түрксой уюму менен биргеликте, Казакстандагы Түрк академиясы менен биргеликте, мына Кыргыз биздин Маданият маалымат министрлиги биргелешип Түрксой быйылкы жылды Токтогул Сатылгановдун жылы деп жалпы түрк мамлекеттеринде таңызалуу чыгармачылыгын жайылтуу, иш-чараларды өткөрүү боюнча пландарыбыз бар болчу. Бул пландуу иш-чарабыз. Биз барып мына ошол жерде чоң жоон топ, чыгармачыл топ менен бардык. Илимий конференция Астана шаарында ошол Түрк академиясынын имаратында абдан жогорку деңгээлде өттү. Ал жерде Казакстан мамлекетинин президенттин администрациясынан өкүлдөр, өкмөттөн, коомдук ишмерлер, жазуучулар, академиктер, илимпоздор баары катышты. Абдан жогорку деңгээлде болду. Бул жогорку деңгээлде болгонунун биринчи ошол белгилей кетчү жагы илимий деңгээлде. Токтогулдун чыгармачылыгына, Токтогул атабыздын 150 жылдык юбилейине карата жогорку деңгээлдеги илимий докладдар жасалды. Кыргызстан тараптан дагы, Казакстан тараптан дагы. Анан жыйынтыгында негизги резолюция ушул болду. Ошол сунушту Казакстан тарап колдоп беришти. Бир боор биз кошуна мамлекетпиз. Токтогул атабыздын чыгармачылыгы бул жалпы түрк элинин рухий байлыгы дешип, ошол Астана шаарындагы көчөлөргө, борбордук көчөлөрдүн бирине атын ыйгарууну, мектептерге, мамлекеттик ошол имараттарга атын ыйгарууну ошол резолюцияда кабыл алдык. Анан илимий жактан изилденишине, ар түрдүү илимий аспектиде изилденүү ишине өзгөчө көңүл бурарын, дагы изилденерин мына казак окумуштуулары дагы баса белгилеп өтүштү. Андан сырткары ошол эле күнү кечинде ошол Токтогулдун чыгармачылыгына арналган чоң программадагы концерт Казакстан тарабынан дагы, Кыргызстан тарабынан дагы ошол чыгармачыл инсандар чоң концерт берүү менен аяктады. Негизинен иш-чарабыз өзүнүн максатына жетти. Анан быйылкы жылы биз Токтогулдун жылы деп мына бизде күн сайын иш-чаралар өтүп атат. Кыргызстан боюнча. Мунун жыйынтыктоосу ошол октябрь айында болот. Биз Токтогулдун өзүнүн туулган жери Токтогул районунда чоң бир маарике менен жыйынтыктайбыз, буюрса. Таптакыр эле маданиятта эч нерсе жаза албай калды дегенден алыспын. Жакшы иштер болуп эле келет. Маданият бар. Мамлекет болгондон кийин маданиятсыз мамлекет болбойт. Маданиятка өзгөчө көңүл бурулуп, мамлекеттик деңгээлде маани берилип, ошол каржы жагынан көңүл бурулчу мезгил келип жетти. Буюрса, мына ошол быйылкы жылдын бюджетинде дагы эми биз чындыгында ошол бюджетке өзгөртүүлөр киргизүүдө дагы өзүбүздүн сунуштарыбыз бар. Каржы жагынан ошол мамлекеттен ошол жардам керек болуп турат. Муну жашырганда эч жашыруунун кажети жок. Ошол көйгөйлөрдүн бири эле чындыгында бизде азыркы мезгилде мына дегиле түрк мамлекеттеринин ичинде, анын ичинде Кыргызстанда ушул Сулайман тоонун өзүнүн өзгөчө орду бар. Бул уникалдуу биздин ошол керемет биздин маданий объектибиз ал жер. Көңүл бурулбай калды дегенден деле алыспын. Бирок проблемалар абдан көп. Проблемалардын бирөөсү эле ошол жерде реставрация, анан регенерация, консервация иштерин жүргүзүү иштеринде ошол мамлекеттик ошол бюджеттин тартыштыгына байланыштуу бир топ көйгөйлөр келип чыккан. Мына ЮНЕСКОга бул маданий мурас болуп киргенден кийин ошол ЮНЕСКонун талаптарына жооп бергендей, андан сырткары бул биздин баалуулукту биз кийинки муунга өткөрүп бергендей чоң-чоң көйгөйлөр бар. Биз 28 апрелде барып ошол жерде дагы ушул маселенин төгөрөгүндө бир топ ошол маселелердин үстүндө иш жүргүздүк. Биз мамлекеттин тыйынын карап отура бербестен донорлор менен иштөөнү. Мен мына азыр ошол Маданият министрлигине келгели бери ар бир жетекчиге ошол тапшырманы берип атам. Донорлор менен иштөө, инвестиция тартуу. Мына ушул негизги критерий болуш керек жетекчиде. Ошол жаңы заманбап шарттардын негизинде ошол
туризмге жол салалы деген чындыгында донорлор менен сүйлөшүүлөр башталды буюрса. Анан эми чындыгында бүгүнкү күнү эң негизги көйгөйлөрдүн бири мыйзамсыз Сулайман тоонун төгөрөгүндө ошол ишкерлер, жеке ишкерлер өздөрүнүн ошол бизнесин жүргүзүү иштери мыйзамсыз ошол бир топ жылдан бери башталып калган, ошол жерде курулуп калган кафе, ресторандар мыйзамсыз курулган. Ошолор менен күрөшүү иштери уланып атат. Мына сот процесси жүрүп атат. Мен барганда да ошол жерде ошол жеке ишкерлер менен да жолуктум. Алар менен да баарын айтып атабыз. Баарысы мыйзам чегинде болуш керек. Бул күрөш токтобойт. Чынында биз мына соттун гана чечимин күтүп атабыз азыр. Буюрса май айында соттун чечимине карап туруп, анан биз дагы мыйзам чегинде чечкиндүү чараларды колдонушубуз керек. Бул Сулайман тоонун төгөрөгүн биз баягы бул элдин байлыгы болгондон кийин сактап, биз туризмден өнүктүрүүдөгү бир өзүнчө бир чоң булак катары пайдаланууну пландаштырып атабыз. Маданият, маалымат, туризм министрлигинде абдан чоң иш-чаралар бар. Бул биринчи эле кезекте эл аралык деңгээлдеги жанагы Всемирный игры кочевников, көчмөн дүйнөлүк оюндар ошол фестивалын өткөрүү турат. Алдыбызда буга ондогон мамлекеттер келип катышышы күтүлүп атат. Бул күз айында. Ошол боюнча даярдыктар абдан катуу болуп атат. Бул дагы туризмде туристтерди тартуудагы бир өзүнчө чоң булак. Анан Мейкин Азия, бул дагы биз эл аралык фестивалды биз традициялуу түрдө былтыркы жылы баштаганбыз. Быйылкы жылы дагы ошол 20дан ашуун мамлекеттерден өкүлдөр келгени күтүлүп атат. Бул ошол как раз июль айына туура келет. Мындай башкача айтканда сезондун абдан күчөп турган мезгилине. Андан сырткары дагы биз азыр ошол буга чейин болгон эмес, быйылкы жылы ар бир областта туризмди өнүктүрүү боюнча биз координаторлорду шайлап, координаторлорду бекитип, туризм дегенде эле Ысык көлдү гана көз алдыбызга элестетпешибиз керек. Бул Кыргызстандын булуң бурчун, бүт 7 региондун баарында туризм багытындагы чоң биздин мындай стратегиялык объектилерибиз бар. Ошол жерлерди да өнүктүрүшүбүз керек. Сулайман тоону дагы бүгүнкү күндө ошол түрк элдери ушуга кызыгып, ушундай бир баалуулукту биз баалабай жаткандай, алар деген ушу өздөрүнүн бир жардамдарын сунуштагандай болуп жатат. Эмне үчүн биздин өзүбүздүн мамлекет ушундай бир олуттуу иш-чараларды өткөрүп, жоозу ушуга бир акча таап, ошону бир каржылап, өзүбүз иш-чара ушуну өндүрүп өстүрүүгө кызыктар болбой жатабыз. Же биз бул жагынан туура эмес түшүнүп атабызбы? Жок, биз бул кошумча бизге болгон бул кошумча бизде маданий булактардан жардам деп түшүнүшүбүз керек да. Түрксойдун биз менен кызматташканын. Биз алар менен өзүбүз ушундай бир кызматташууга барып атабыз. Келгиле чогуу кызматташалы деп. Алар ошол колдоо гана көрсөтүп атат. Болгону быйылкы жыл, бирок биз өкмөт тарабынан атайын өкмөттүн буйругу менен токтом чыгып, токтогулдун жылы деп мына атайын каражаттар бөлүнүп, биз жыл бою иш планыбыз бар. Бирок бул Түрксойдун уюмунун бизге жасап аткан көмөгү бул кошумча гана көмөктөшүү болуп атат. Алар менен биз кызматташып гана атабыз. Бирок мына быйылкы жылы Түрксой эле эмес, бизде жана Ош культурная столица содружества деп СНГ мамлекеттериндеги ушул кызматташуунун алкагында биз быйылкы жылы маданияттын борбору деп Ош шаарынын дагы чоң иш-чарабыз бар. Бул дагы биз мына 27-28 майда өткөрүүнү пландаштырып атабыз, ачылышын. Алда жыл бою кетет. Биз башка мамлекеттер менен дагы маданий жаатта кызматташышыбыз керек. Бүгүнкү күндө массалык маалыматта ушу сиздин бир маданият министрлигине келишиңизди жанагы өзүнүн багыты менен келген жок, ушу маданият жагын алып кете алар экен деген бир күмөн саноолор, же бир сиздин оппоненттериңиз аркылуу бир топ бир сымыйды статьялар пайда болуп калып атат сиз жөнүндө. Буга сиз буга чейин такыр жооп берген жок элеңиз, эчтеке айткан жок элеңиз. Жана бир чычалагандык деле кылган жоксуз. Ишиңизди алып барып жатасыз бир айдан бери. Негизи эле ушул маданият тармагына маданият билбеген адам келди деген ойго кандай жооп бересиз? Эми мындай деп түшүнүш керек да. Бир кишинин пикири бул жалпы коомдук пикир эмес. Бир киши, эки киши, бул эми мындай айтканда саясатта дегеле мындай буну биз мыйзам ченемдүү эле кабыл алыш керек да, сын пикирди. Телегей тегиз эч жумуш болгон жерде
тилге тийгиз эч нерсе болбойт. Сын пикир болот, сынды айта да билиш керек, кабыл ала да билиш керек. Мен сынды кабыл ала билген кишимин. Мен мындай бир чыйчалап актана турган киши эмесмин. Мына ушунча жылдан бери 20 жылга чукул аралыкта мына ушул мамлекеттик кызматта аркалап келатамын. Райондук деңгээлден баштап ушул республикалык деңгээлге чейин. Болгондо дагы жалаң ушул социалдык сферада. Экинчиден мен өзүмдү чыгармачыл кишимин деп эсептеймин. Себеби илим пост киши чыгармачыл киши болот. Мына 10го жакын ошол монографияларымын, 30дан ашуун статьялар илимий, деги эле билим берүү тармагындагы, деги эле маданият тармагындагы мен өзүмдү ошол чыгармачыл инсан катары эле сезип инсанмын мен. Ошон үчүн мындай бир анча-мынча айтылган сынга терикпеймин дагы. Мен аны мыйзамдуу эле кабыл аламын. Ал бир кишинин пикири, ал өзүнүн пикири. Саясатта, бул саясат, бул биз адабиятта деле окуйбуз. Мен өзүм адабиятчы катары. Турмуш бул күрөш деп. Ансарындай мындай бир айтылган сын пикирге мен ар бирине маани бере бербеймин. Мындай кээде бир айтылган сын пикирлер ошол кишинин деңгээлине жараша болуп калган жерде мен ал кишинин деңгээлине түшкүм да келбейт. Экинчиден мындай киши иши менен көрсөтүш керек да. Мына результат бериш керек. Бүгүнкү күнү мына ушул 1 айдын жүзү болсо, биз келип эле мына ошол Маданият министрлигинде ушул материалдык техникалык базаны чыңдоодо ушул өкмөт деле карап отурбастан донорлор менен сүйлөшүп, кошумча бир булактарды таап, мына бүгүнкү күнү биз Маданият министрлигинде бүт жаңы компьютеризация, бүт компьютерлер, орг техника менен камсыз кылдык мына 1 айдын ичинде. Ремонт иштерин, мына кошумча булактарды таап, бул эми нечен жылдан бери ремонт болгон эмес. Кабинеттерди ушул мындай этабы менен ремонт жасап, кыскасы министрликтеги ушул аппараттын кызматкерлерине шарт түзүү жагы. Анан Маданият министрлигинин ошол жоосунда да жазылган эмес. Жоодо мен ошо баса белгилегим келет мыйзамдуу түрдө. Мындай бир атайын ошол профессиясы чыгара ошол туура келген киши министр болот деген жер жок. Бул жетекчи деген бул саясий кызмат. Бардык нерсенин учуру келет. Мен ошон үчүн терикпеймин дагы да. Ишим менен көрсөтөм мен.